Азыр ар бирибиз күнүнө орто эсеп менен 7 саат интернетте олтурат экенбиз. Интернет аркылуу биз баарлашабыз, сезимдерибизди билдиребиз, окуйбуз, жумуш издейбиз, бир нерсе сатабыз. Айтор азыр терезеге караганда телефондун же компьютердин экранын көбүрөөк тиктейбиз. Демек биз күндө тиктеген веб-сайт же мобилдик колдонмолор кооз, көзгө жагымдуу болушу керек. Бүгүнкү сабакта мына ушул кооздуктарды жасаган веб-дизайнер кесиби жөнүндө сөз кылабыз. Айтмакчы, бул абдан чыгармачыл кесип. Эгер сен кооздукту жакшы көргөн чыгармачыл адам болсоң, анда жакшылап көңүл бур. Сайттын же колдонмонун бизге көрүнгөн бети жана андагы кыймыл-аракеттин баары веб-дизайнердин иши. Веб-дизайнер сайттардын макетин чыйат, интернет кызмат жана колдонмолордун интерфейсин долбоорлойт. Аны менен катар email таркатуулардын шаблонун жасайт, интернет баннерлерин ойлоп таап жана тартат. Эгер сен креатив менен техникалык жөндөмөлөрдү айкалыштыра алсаң, анда веб-дизайнер кесиби сага жакын болушу ыктымал. Веб-дизайнердин негизги милдети веб-сайттарды функционалдуу жана колдонууга ыңгайлуу, анан албетте адамдын көңүлүн өзүнө тарткандай кооз кылып жасалгалоо. Сайттын эстетикалык көрүнүшү абдан маанилүү. Бул жарашыктуу түстөрдү, шрифттерди тандоо. Анын баары бири-бири менен айкалышып, колдонуучуну өзүнө тартып турушу керек. Түстөр өтө чаңкайып көздү оорутуп турса же күңүрт болуп эч нерсе көрүнбөсө, шрифттер окуганга ыңгайсыз болсо, анда колдонуучу мындай сайттан чыгып кетет. Мисалы, балдарга арналган веб-сайттар ачык түстө, шрифттер көлөмдүү болуп, аз текст, көбүрөөк сүрөт болушу керек. Эстетикадан тышкары веб-сайттын колдонууга ыңгайлуу жана жеңил болушу маанилүү. Биз сайтты ачканда керектүү нерсени жеңил таба албасак, жеңибиз келет. Жаап дагы салабыз жана экинчи ал сайтты колдонбой коюшубуз мүмкүн. Кандай гана сайт болбосун, навигациясы ыңгайлуу болуп, маалыматтын баары жеткиликтүү форматта уюштурулушу керек. Сайтта бир барактан экинчи баракка секирген кликтер канча көп болсо, колдонуучуга ошончо ыңгайсыз болот. Веб-дизайнер болуш үчүн Figma, Adobe Photoshop, Protopie, Principle сыяктуу базалык программаларды өздөштүрүү керек. Анан жасаган иштериңди чогултуп, же атайлап жасап, жакшы портфолио түз. Адатта жумуш берүүчү же буйртмачы эң мыкты 5 ишиңди көрсөт деп сурайт. Эгер резюмени имидждик сайт түрүндө жасап койсоң, сонун болот. Же болбосо атайын Instagram аккаунт ачып, жасаган иштериңди жарыялап тур. Видео же анимация форматында көрсөтсөң дагы жакшы болот. Ошондой эле soft skills, кыргызча айтканда ийкемдүү көндүмдөрдү өнүктүр. Эгер сен фрилансер болсоң, анда өзүңө өзүң менеджер болуп, буйртмачылар менен сүйлөшүүгө туура келет. Деги эле тапшырманы так аткаруу үчүн уга билүү, суроо бере билүү, жеткиликтүү түшүндүрө билүү жөндөмдөрү маанилүү. Веб-дизайнер адистешкен бир катар багыттар жөнүндө айта кетсем. UX UI дизайн. UX дизайн сайт жана тиркемелердин тышкы жасалгасын колдонуучулардын ыңгайлуулугун эске алуу менен жасоо. Мында эң негизгиси сайтты колдонуу ар бир адамга ыңгайлуу болушу керек деген тапшырма. UI дизайн сайттын тышкы келбети, анын мүнөздөмөсү жана жасалгасы. Мында түстөрдүн айкалышы жана элементтердин көлөмү маанилүү. Motion дизайн бул сайт же колдонмодогу колдонуучунун аракетине жооп түрүндөгү кыска анимация же кандайдыр бир реакция. Брендинг жана логотип жасоо. Компания үчүн сайт менен катар фирмалык стиль, логотип иштеп чыгуу керек болот. Бул багыт үчүн чыгармачыл жөндөм жана сүрөт тарта билүү керек болот. Бирок дизайнер бул бир гана сүрөтчү эмес, ал аналитик дагы болуп жана долбоорлогонду билиши керек. Веб-дизайнер бул чыгармачыл жөндөм менен логикалык ой жүгүртүүнү айкалыштырган адис. Веб-дизайндагы тенденциялар өтө тездик менен өзгөрүп турат. Андыктан бул тармактагы адис заманбап продукт жасаш үчүн билимин такай жаңылап, жаңы пайда болгон технология, трендтерден кабар алып турушу керек. Мында деле IT адис сыяктуу чыдамкайлык, жоопкерчиликтүүлүк жана ийкемдүүлүк керек. Жана албетте чыгармачыл жөндөм маанилүү. Айтылгандай эле адамдар азыр баарлашуу, маалымат алуу, социалдык турмуш, соода кылуу, айтор бардык багыттар боюнча интернетке артыкчылык беришет. Андыктан адамдардын табитине туура келген санарип продуктуларды жаратуу талабы чоң. Демек сайт, колдонмолорду кооздай ала турган веб-дизайн перспективдүү кесип. А биз болсо кийинки сабактарда азыр суроо талап чоң болгон IT жана санарип кесиптердин башка түрлөрү жөнүндө айтып беребиз. Биздин сабактарды көрүп,
сен санарип дүйнөдөгү өзүңө жаккан жакын кесипти тандап аласың деп ишенебиз. Анткени азыр үйдө олтуруп эле дүйнөнү багынткан заман келди.